Саламат сарбы менен сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү сабакта силер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Геометрия сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы перпендикулярдуу түз сызыктар кесиндинин ортоңку перпендикулярынын касиети. Силер менен математика сабагынын мугалими Бектур Сунова Перизат. Бүгүнкү сабакта биз перпендикуляр түз сызыктын аныктамасын, белгиленишин билебиз. Perpendikular түз сызыктарды аныктай алабыз. Дегенде өтүлгөн сабагыбызды кайталап алалы. Параллель түз сызыктар болчу. Параллель түз сызыктар деп кандай түз сызыктарды айтат элек? Тегиздикте жаткан эки түз сызык кесилишпесе, алар параллель түз сызыктар деп аталат. Тегиздикте жаткан эки түз сызык кесилишпесе, параллель түз сызыктар деп аталат. А жана Б түз сызыгын көрүп турасыңар. Буну канчалык созбосок дагы алар эч кайсы бир жерден кесилишпейт. Демек, булар параллель болот. Параллель деген сөздү кыскача эки таякча менен белгилейт экенбиз. Көрүп турганыңар А түз сызыгы Б түз сызыгына параллель дегенди билдирет. Параллель түз сызыктарда жаткан кесиндилер дагы, шоололор дагы бири-бирине параллель болушат. Параллель түз сызыктарда жаткан кесиндилер дагы, шоололор дагы бири-бирине параллель болушат. Параллель түз сызыктарга синклейн түзөлү. Синклейн деген эмне балдар? Биринчи задаточтон, экинчи эки сынаточтон, үчүнчү үч этиштен, төртүнчү төрт сөздөн турган сүйлөмдөн жана акыркы ошол берилген темага синоним болгон бир задаточ сөздөн куралат. Анда эмесе баштайлы. Чогуу түзөлү. Биринчи задаточку мен түз сызыктар деп алдым. Демек, параллель түз сызыктарды түз сызыктар деген сөз менен бердим. Сынаточ. Параллель түз сызыктар кандай? Алар түз жана параллелдүү. Этиш. Параллель түз сызыктар эмне болот? Кесилишпейт, түзүлүшөт жана чийилет. Төрт сөздөн турган сүйлөм бул параллель түз сызыктар кесилишпейт. Параллель түз сызыктар кесилишпейт. Жана акыркы болуп синоним сөз бул мен кесилишпөөчү деп алдым. Башкача айтканда, параллель түз сызыктар бул кесилишпөөчү түз сызыктар. Анда эмесе, балдар, тегиздикте түз сызыктар кандай жайланышат? Кайталап алалы. Тегиздикте түз сызыктар бири-бири менен кесилишет. Кесилишпейт, жогоруда айтып өткөндөй, параллель түз сызыктар бири-бирине дал келет жана дагы деле кесилишет. Балдар, биринчи түз, эки түз сызыктын кесилиши менен акыркы түз сызыктардын кесилишинде эмне айырмачылык байкап атасыңар? Туура, акыркы түз сызыкта эки түз сызыгыбыз тик бурч боюнча кесилип жатат. Демек, бүгүнкү сабагыбызда мына дал ушундай эки түз сызыктын тик бурч боюнча кесилишин карайт экенбиз. Мынакей. Тик бурч деген кандай эле? Тик бурч деген бул 90 градуска барабар. Мынакей көрүп турабыз. Бурчтарды өлчөөчү курал эмне деп аталат эле? Транспортир деп аталат. Кана балдар, кайталап өтөлү. Бурчтун дагы кандай түрлөрү бар эле? Биз көрүп турган бурч бул тик бурч. Биринчи сүрөттө кандай бурчтар менен кесилип атат? Эки түз сызык. Тар жана ал эми жөн гана түз сызык бул кандай бурчту берет эле? Жайылган бурч. Демек, балдар, тик бурч боюнча кесилип жатат.
Ошондой эле балдар, эгерде бизде транспортер жок болсо, берилген бурчубуз тик бурч экенин билиш үчүн мындай чийме 3 бурчтугу болгон түз сызгыч менен ченесек болот экен. Мынакей ушинтип сүрөттөгүдөй кылып дал келтирсек, эки түз сызыгыбыздын эки жагы берилген сызгычыбызга дал келсе, демек ал жер дагы 90 градуска барабар экен. Мынакей балдар. Бул жерден эмнени көрүп турабыз? А түз сызыгы Б түз сызыгына перпендикуляр экенин көрүп турабыз. Демек мына тескери Т түрүндө болгон белги бул перпендикуляр дегенди түшүндүрөт экен. Перпендикуляр сөзү латын тилинен алынган. Бизче которгондо тик сызык дегенди билдирет. Анда эмесе аныктамасына көңүл бөлөбүз. Балдар, аныктамаларын керектүү теоремаларды, мисалдарды сөзсүз түрдө кагаз бетине түшүрүп отурабыз, Демек, аныктамасына көңүл бөлсөк, тик бурч боюнча кесилишүүчү эки түз сызык перпендикулярдуу түз сызыктар деп аталат. Кайталайбыз. Тик бурч боюнча кесилишүүчү эки түз сызык перпендикулярдуу түз сызыктар деп аталат. Перпендикулярдуу түз сызыктардын касиеттери. Бир түз сызыкка перпендикулярдуу болгон эки түз сызык параллель болушат. Бир түз сызыкка перпендикулярдуу болгон эки түз сызык параллель болушат. Мынакей А түз сызыгына Б түз сызыгы перпендикуляр түшүп жатат. Ошондой эле С түз сызыгы дагы перпендикуляр түшүп жатат. Демек, эки түз сызык бири-бирине параллель болот экен. А түз сызыгы Б түз сызыгына перпендикуляр, А түз сызыгы С түз сызыгына перпендикуляр, демек Б түз сызыгы С түз сызыгына параллель деген жазууну көрүп жатабыз. Экинчи касиети. Эгерде эки түз сызык параллель түз сызыктардын бирине перпендикулярдуу болсо, анда ал экинчисине да перпендикулярдуу болот. Эгерде эки түз сызык параллель түз сызыктардын бирине перпендикулярдуу болсо, анда ал экинчисине да перпендикулярдуу болот. Жогоруда карап өткөн биринчи касиетине же болбосо теоремасына карама каршы касиет экен. Ал жерде бир түз сызыкка параллель эки түз перпендикуляр эки түз сызык параллель десе, бул жерде параллель түз сызыктарга бирине перпендикуляр болсо, экинчисине да перпендикуляр деген касиет экен. Үчүнчү касиети. Берилген түз сызыктын каалагандай чекити аркылуу өтүп, ага перпендикулярдуу болгон бир гана түз сызык жүргүзүүгө болот. Кайталайбыз. Берилген түз сызыктын каалагандай чекити аркылуу өтүп, ага перпендикулярдуу болгон бир гана түз сызык жүргүзүүгө болот. Мынакей түз сызык берилди жана анда жатуучу чекит берилип жатат. Демек, ошол чекит аркылуу өтүүчү жана ушул түз сызыкка перпендикуляр боло турган бир гана түз сызык жүргүзө алат экенбиз. Уже башка түз сызык жүргүзсөк, демек ал перпендикуляр эмес болот. Анда эмесе мисалдарга көңүл бөлөлү. А, Б, С, Д түз сызыктар бири-бирине перпендикулярдуу жана О чекитинде кесилишет дейт. Мынакей сүрөттөн көрүп турабыз. О, Е жана О, F шоолалары О-д шооласы жаткан жарым тегиздикте жатышат. О-д шооласы бизде төмөн жакта жатат. Эгерде Е-О-Ф бурчу 105 градус жана Б-О-Ф бурчу 28 градус болсо, Д-О-Ф жана Е-О-Д бурчтарын эсептегиле. Демек, бизде эмне берилди балдар? Е-О-Ф бурчу 105 градус. Е-О-Ф балдар көрдүк, Б-О-Ф бурчун тапкылагана Б-О-Ф бурчу 28 градус экен.
Demek oşo eki burçtu табыш керек экен. Kechirasizlar. DOF burçunu табыш үчүн DOB burçunu alabыз. DOB burçu tik burç. Demek 90 gradus болот. 90 gradustan DOB burçuna BOF burçun kemsek DOF burçu kalat. DOF burçu demek 90'dan 28 kemsek 62 gradus болот экен. Kийинкиси EOD burçu deydi. Demek EOD burçu bul EOF burçundan DOF burçun kemikenge barabar. EOF burçu bize 105 gradus bolçu. DOF burçun taptık bizde 62 gradusken. Demek 105 gradusdan 62 gradus kemsek 43 gradus. Demek EOD burçu 43 graduska barabar. Annemesi kaysı figuranın jaktары perpendikulardu kesilişet deydi. Kaysı figuranın jaktары perpendikulardu kesilişet. Kaysı figuranı görüp жатабыз балдар? Bu parallelogram. Dört burçtuktun bir türü. Ana, bunun jaktары bir-birinin jaktarın uzarda çeysek. Alar bir-biri менен perpendikulardu kesilişebi? Albatta jok. Perpendikulardu kesilişpeyt. Bular tar jana tik burç tar jana keng burç boyunca kesilişeti. Anda kийинки figurаны карайлы. Kvadrat jaktарын түз сызык боюнча улантсак кандай kesilişet? Tik burç boyunca kesilişet. Demek tik burç boyunca kesilişse al perpendikulardu болот. Kийинки figura. Бул дагы 4 бурчтуктун bir түрү ромб. Ромб балдар параллелограмдын дагы bir түрү болуп саналат. Demek бул tik burç boyunca kesilişeби? Kesilişpeyt. Себеп дегенде бул параллелограмдын bir түрү болуп жатат. Tik burçтук. Балдар өзүңөр эле аталышынан аталышы эле айтып жатат бизге tik burçтук деп. Демек, tik burçтуктун бардык бурчтары кандай болот экен? Tik болот экен. Ошондуктан tik burçтук деп аталат экен. Бардык бурчу tik болгон үчүн tik burçtuктун бардык жактары дагы перпендикулярдуу kesilişет. Жана акыркы фигурабыз 3 бурчтук. Кана балдар 3 бурчтуктун жактарын улантсак, алар кандай kesilişет? Tik burç боюнча kesilişеби? Ана көңүл бөлүп карайбыз дагы, элестетип көрөбүз. Ар бир жагын улантып чийдик. Tik burç пайда болобу? Жок балдар. 3 бурчтукту жактары tik burç боюнча kesilişpeyt. Demek берилген фигуралардын ичинен бизде квадрат жана tik burçтук гана tik burçтуктун жактарына перпендикулярдуу kesilişет экен. Бардыгыбыз туура таптык деп ойлойм. Бардыгыбыз эң жакшы деген баага татыктуу болдук деп ойлойм. Анда эмесе үйгө тапшырма. Биз сага өтүлгөн теманы кайталап жатканда параллель түз сызыктарга эмне кылдык? Аныктамаларын кайталадык, белгиленишин кайталадык жана ага синквейн түздүк. Ал эми силер бүгүнкү перпендикулярдуу түз сызыктар деген темага кластер түзүп келесиңер. Кластер деген эмне эле балдар? Ортосунда темасы жазылат. Ал эми анын четтерине гүл формасында кылыппы, күн формасында кылыппы, өзүңөрдүн фантазияңарга жараша кластер түзүп келесиңер. Ортосунда тема жактарына ошол теманы аныктай турчу сөздөр, фразалар жазылат.
Жана 4-көнүгү. Эки параллель түз сызыкты 3-түз сызык менен кескенде A'сы bir бурчу 50 градуска барабар болот экен. Bir бурчу 50 градус болсо, калган бурчтарын кантип табабыз? Б'сы ички кайчылаш бурчтардын суммасы 110 градуска барабар дейт. Ички кайчылаш бурчтардын суммасы 110 градуска барабар болсо, ар бир бурчу канчага барабар табып чыгабыз. В'сы ички бир жактуу бурчтардын айырмасы 40 градуска барабар болсо, калган бурчтарын тапкыла дейт. Балдар, биз билебиз, параллель түз сызыктарды 3-түз сызык менен кескенде 8 бурч пайда болот. Демек, A'сында дагы, B'сында дагы, V'сында дагы өз-өзүнчө 8 бурчтун тең ар бири канча градуска барабар экен таап чыгат экенбиз. Буга чейинки сабакты эстеп, ошондогу чыгарган мисалдарды карап чыгарсаңар болот. Жана ошондой эле параллель түз сызыктардын ички кайчылаш бурчтары боюнча теоремалар бар болчу. Ички кайчылаш бурчтар барабар. Дагы бир жактуу бурчтардын суммасы 180 градуска барабар деген теоремаларды пайдаланып чыгарасыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла. Баарыңарга жагымдуу маанай, көңүлдүү күн каалаймын.